Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. ЛТР телеканалында Туура тамактаналы теледолбоорунун кезектеги чыгарылышы Туура тамактануу темасында биз дагы деле талкуубузду уланта бермекчибиз. Ал эми бүгүнкү чыгарылышта эң эле маанилүү болгон азыктар пирамидасынын түрлүү топторунун азыктарын кантип туура колдонушубуз керек, кандай өлчөмдө колдонушубуз керек. Жана ошондой эле ден соолук тарелкасы эрежесин сактоону практикалык жүзүндө үйрөнмөкчүбүз. Бүгүн биздин студияда конокто адаттагыдай эле Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 1-курсунун студенттери жана ошондой эле тамактануу боюнча адис Мадалбекова Жамиля айым бизде конокто. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Биринчи эле бүгүн канчанчы 3-4 чыгарылышта азыктар пирамидасы, азыктар топтору деп дал ушул бүгүн сиздерге мындай көргөзмө түрүндө биз жасаган пирамида боюнча көп кеп козгодук, көп сүйлөштүк. Биринчи эле суроом сиздерге, жаштарга суроо менен кайрылалы. Азыктар пирамидасы дегенде оюңуздарга кайсыл азыктар келет? Азыктар топтору мисалы үчүн күнүмдүк рационуңуздарда дал ушул азыктар пирамидасынан кайсыл азыктарды көбүрөөк колдоносуздар? Келиңиздер, сизден баштайлы. Бул жердеги азыктардын баарын эле колдонгонго аракет кылабыз, бирок өзгөчө ошол дан азыктарын күнүмдүк тамак жасаганда колдонобуз. Ошондой эле жашылча жемиштерди. Дан азыктарынан мисалы үчүн эң көп бир жума ичинде тамак рациондоруңуздарда кайсыл дан азыктарына басым жасайсыздар? Мисалы нан бул дан азыктарына кирет. Нанды көп колдонот эмеспизби? Андан сырткары күрүч. Сизден сурайлы анда. Азыктар пирамидасынын кайсыл топторун көбүрөөк рационуңуздарда колдоносуздар? Ар бир адам көбүнчө углеводдорду колдонсо керек, жана белокторго дагы. Биз көп колдоно турган бул күнүмдүк жашоодо колдонуп тамакка кошуло турган, жасала турган бул картошка, пияз, сабиз кирет, көбүнчөсүндө да. Ал эми сиз эң көп рационуңузда кайсыл азыктар колдонулат? Бизде да дан азыктары көбүнчө колдонулат. Ошондой эле сүт азыктары, жер жемиштер. Чоң рахмат. Жамиля айым, дал ушундай эле айтып өткөндөр, жаштар, азыктар пирамидасынын кайсынысын, кайсыл өлчөмдө, балким күнүмдүк рациондо кандай колдонушубуз керек деген теманын алкагында көптөгөн изилдөөлөр жасалып, азыркы учурда ден соолук тарелкасынын эрежеси деген жаңы терминдер, жаңы түшүнүктөр чыгууда. Бирок ден соолук тарелкасы деген эреже менин оюмча биздин калк арасында көп жайыла элек. Деги эле азыктар пирамидасы, анын кандай өлчөмдө колдонушубуз керек, кантип колдонушубуз керек, рационубузда күнүндө бир күн ичинде дал ошол ден соолук тарелкасы эрежесин кантип сактоо керек, кенен токтолуп өтсөңүз. Тамактануу пирамидасында айтылгандан кийин биринчи топ же болбосо пирамиданын негизин түзүп аткан кыздар айтып кетти, дан азыктары. Ошол эле колдонуп аткан биздин нан, картошка. Бул күнүмдүк биздин рациондун көп бөлүгүн түзөт да. Бул туура эле. Экинчи топто мөмө жемиштер жана жашылчалар да. Жашылчалар, мөмө жемиш баардыгы турат. Бул дагы биздин дасторкондо бар. Үчүнчү топто сүт азыктары айтып кеттиңер. Ошол эле айран, кефир, брынза, сыр, эт азыктары да. Белок азыктары бул жерде белок азыктарына, белок дейбиз, бир эле эт, теги балык, тооктун гана эти эмес, балыктын эти, тооктун эти гана эмес, көрүп аткандай, ошондой эле белокторго мына бурчактын түрлөрү кирет да. Мына ушул дагы белок көп составында көп, курамында, ошол себептен мыналарды дагы көбүрөөк колдонуш керек да. Мына ошондой эле бул жерде мына козу карындар да турат да. Бул дагы белокко кирип кетет. Пирамиданын жокусундагы май, таттуу, туз, жанагы шекер дегендерге токтолбойбуз. Аны колдон келишинче азыраак пайдаланыш керек дагы. Тамактын даамын чыгарыш үчүн эле кичине өлчөмдө колдонсок болот да. Ал эми негизги пирамида мына бул жерде дайым болуп бизде бышып атай силер үчүн бүгүн ошол ден соолук тарелкасын түзүп көрөлүк деген ой менен даярдап койдук. Бул дагы пирамидадай болуп бардык азыктарды койдук да. Анан азыр силер айтып кетип аткан ден соолук тарелкасы дегенибиз, ден соолук тарелкасы эмне үчүн керек? Ар бир адам же тарелкага же болбосо кесеге тамак куйлат. Анан көзгө эстеп калыш үчүн ушул биз тамак жеп атканда тарелканы ар бирибиз үйдөгү эле тарелканы алып туруп, ушул тарелканы 4кө бөлүп,
төрткө бөлүп да, төрткө бөлүп туруп ошонун бир бөлүгүнө биз айтып аткан жанагы белоктордун бир бөлүгүн ошол жерге бата тургандай, экинчи бөлүгүнө могу биринчи катардагы астындагы дан азыктарынан күрүч болобу, булгур болобу, гречка болобу, ошолорду 4/1 бөлүгү болуп атат. Көрдүңүзбү? Ошондо бир бөлүгүндө 4/1 бөлүгү белок кетсе, 4/1 бөлүгүнө дан азыктарынан жасалган гарнир катары кетип атабы, анан кийин анын 2 бөлүгү калып атпайбы, экинчи бөлүгү толук. Ошол экинчи бөлүгүн биз мөмө жемиштер менен толтуруш керек деп атабыз. Ошондо мына жердеги салат айтып аткан биз 3 түстөн кем эмес жашылчадан жасалган салат деп атабыз. Ушул салаттарды жарымын толтурсак, биздин ден соолукка керектүү болгон өлчөмү деп атпайбызбы? Пирамидандагы өлчөм деген. Ошол азыктардын өлчөмүн туура эсептеген болобуз да. Бул бир тамак деле эмес. Муну суюк тамактарга деле колдонсо болот. Суюк тамактар болгондо бизде шорполор, шорподо эт бар. Дагы эмне бар? Картошка бар дагы. Жашылчаларды эмнелер? Мисалы, кадимки эле бир шорпону алайлык. Пияз, сабиз. Пияз, сабиз 2/1 бөлүгүнө катарына кошулат, Шорподо пияз сиздин тарелкаңызга түшкөн пияз берткеле болуп калып атпайбы? Ошол эле сабиз дагы кичине эле болуп калат, 1-2 кусок сабиз кетет. Ал тарелканы толтура алабызбы? Биз шорпонун суюктугун алып коебуз, оюбуздачы. Көзүңөрдө элестетип көргүлө дагы. Ичинде бар деп. Ичинде бар. Суюктугун алып коебуз да, ошол этти койсок бул жерге, картошканы койсок, картошка дан азыктарына кирип кетип атат. Углеводдор көп анткени. Ошол себептен энергияга бай жемиш болуп атат, жашылча болуп атат. Ошон үчүн аны 4/1 бөлүгүнө картошканы, этти, анан бул жагын жашылча менен толтурушубуз керек. Үйдө ичип жаткан шорпобузда жашылча аз болот. Аз болот. Демек, бир гана тамак менен жетишсиз болуп калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө үйдөгүлөргө ачыш керек. Толукташ керек экен демек. Толукташыбыз керек бул тарелканы, ден соолук тарелкасы. Ден соолугубуз чың болуш үчүн, жанагы айтылган микроэлемент, витаминдердин баардыгын жешибиз үчүн, организмди ошол витаминдер менен толукташ үчүн биз анда алдагы пирамидадагы жашылча жемиштерди баардыгын бул жака толукташыбыз керек экен. Ушул тарелканын жарымы элестеп өзүбүздө так картошкабыз бар, тиги этибиз бар, булар жетишсиз. Жана сабизден бир эле кусок түшүп калып атпайбы? Ал кантип толтурсун? Демек, могу салаттын түрлөрүндөн жасап, шорпо менен салат жесек, биз тарелканы толтурган болобуз. Ушундай ден соолук тарелканы күнүнө жок дегенде 2 жолу деп атабыз. Ысык тамак менен жанагы экинчи тамак дейбиз го, экинчи блюдо, коюу тамак жегенде ошол эле мантыны, ошол эле плов, биз көнүп калган тамактарды гана жанына толуктоо менен бүтүндөгөй ден соолук тарелкасы эрежесин сактай алат экенбиз демек. Оромонун деле камыры каяка кетип атат? 4/1 бөлүгүнө. Камыр тамак дан азыктарына кирип кетип атат. Жашылса жетишсиз болуп калат. Демек, жашылча жемиштер калып атат. Ошол себептен кайсы гана тамакты жебейли, кайсы гана тамакты жасабайлык үйдөн. Ошонун баардыгын элестетип, ден соолук тарелкасына оюбузда бөлүп туруп, бул болду, бул толду, толгон жок, бул өлчөм жетиштүү болду, жетишсиз болду деп эсептесек болот экен да. Ошентип биз колубуздан келишинче өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрсөк, ойлосок, балдарыбыздын ден соолугуна, үй бүлөнүн ден соолугуна кам көрсөк, мына ушулардын баардыгын ден соолук тарелкасына элестетип, толтуруп, баардык топтогу азыктардын баардыгын колдонсок болот. Демек, азыктар пирамидасындагы азыктардын баарын жетиштүү жана толук кандуу организмге бериш үчүн ден соолук тарелкасынын маанилүүлүгү ушул жерде ортого келип чыгат экен демек. Келиңиз анда практикалык жүзүндө бир тарелканы сиз айтып түзүп бериңиз. Биз көнгөн эле, жана сиз айтып өткөндөй эле ошол эле шорпо тамагы, мисалы үчүн биз бир тамактан гана, шорпо менен гана тамактандык деп ойлойт экенбиз. Демек, жетишсиз болуп калат экен, жашылчалар аз болуп калышы мүмкүн экен. Мисалы үчүн дейли, бир үй бүлөдө бүгүн шорпо болду тамагында. Эмне менен толукташ керек? Жана ошондой эле толуктоо ыкмалары, себеби көбү деген, мисалы үчүн жашылчаларды, мисалы үчүн биз бүгүн бул жака мынтип койгондой, кызылчаны эч кандай бышырбастан, кайнатпастан, жөн гана мисалы үчүн жөн гана турадык. Балким ушул кыйын болушу мүмкүн. Кантип ушуларды толукташ керек? Кандай, мисалы үчүн, балким жанынан соустар колдонулуш керек? Абдан жакшы. Ыкмалары. Жакшы
сунуш берип атасыңар. Жашылча салаттарды көбүрөөк колдонгула десе эле бизде ал акча, ал кымбат болуп калат. Анан биз мисалы ошол эле цветная капуста, брокколиге кайсы акча менен кантип сатып алабыз, анан мынтебиз ал жетишсиз деп коебуз. Бирок көпчүлүгү үйдө союзге мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле кызылча бизде мүмкүнчүлүк бар, аны сатып алганга дагы баасы боюнча дагы андай кымбат эмес буларчы. Бирок буларды ушуну кантип жейбиз деген элде көп суроо болуп калат да, анан кийин жегиси келбей калат. Чийки түрдө жеген, чийки түрдө, анан кийин дамсыз, анан кандай кылып неметсек деп. Ушул эле кызылчаны мисалы сүзмө, кадимки эле үйдөгү сүзмө менен биз билген. Ошол эле сүзмөгө жашылчалардан биз жалбыз, болобу, тиги укроп, чеснок аябай жакшы. Ошолорду майда туурап эле сүзмөгө аралаштырып, анан бир аз ачуураак даамында чыгарабыз десеңер, кызыл калемпирден ошону кошуп коюп туруп эле даамын келтирип, могул союзге балким, союзге болобу, ошол эле болгарский перец болобу, кошуп туруп аралаштырсаңар, даамы таптакыр башкача болот дагы, жей берсе болот. Ошондой эле соустар бар. Анар соусу болобу, горчица болобу да, ким кандай кааласа. Уксустардын түрлөрү бар экен. Мен өзүм үйдө көп лимон колдоном. Лимонду кадимки эле мына помидор бадраңды да, кичине пияз, лимонду солгун чыгарып койсоңор эле даамы таптакыр башкача болуп калат. Мына жашылчадан, листья салатадан кошуп коюп, тиги оливковое масло мынакей силерге дагы. Тек булардын баардыгы пирамиданың чокусу болуп атат. Ачуураак, тузтуураак, кичине эмерек, бирок ошодон кичине чим-чим этип эле кошуп койсоңор, тамактын даамы таптакыр башкача болуп, үйдөгү эле, огороддогу эле жашылчалардын баардыгын колдонсок эң сонун болот. Топтура, чоң рахмат. Ал эми азыр кезекти дал ушул азыктар пирамидасындагы азыктар топторун колдонуп, кантип оңой жана бат өзүбүзгө салат, балким тамак даярдоонун ыкмасын сиздер менен бөлүшмөкчү. Дагы улантабыз, алдыда биздин катышуучулар менен биз ден соолук тарелкасы ыкмасын колдонуп, өзүбүздүн рационубузду түзгөндү үйрөнөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен биз Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин коомдук тамактануу азыктарынын технологиясы кафедрасындабыз. Жана ошондой эле кафедранын окутуучусу мен Байгазиева Айзат Сатындиевна, жана ошондой эле менин жардамчым, биздин 3 курстун студенти Ким Елизавета болмокчу. Биз пайдалуу азыктарды камтыган, пайдалуу витаминдерди жана пайдалуу минералдык заттарды камтыган азыктардан, жашылча жемиштерден бүгүн рагу жасамакчыбыз. Ал үчүн бизге баклажан, кабачок, перец, помидор, чеснок, тоок эти керектелмекчи, гречка керектелмекчи гарнирге, жана ошондой эле соуска бизге томат жана ун керектелмекчи. Анда эмесе баштайлык. Эң биринчиден биз баклажан менен кабачокту тоголок кылып туурап алабыз. Калыңдыгы 0,5 сантиметрдей болушу керек. Баклажан менен кабачокту тууралгандан кийин биз 10-15 мүнөт туздуу сууга чылап коюшубуз керек. Анткени баклажан өзүңүздөр билгендей эле ачуу болуп турат, ошондуктан биз ошо ачууну кетириш үчүн туз сээп койсок да болот, же болбосо туздуу сууга салып койсок болот. Баклажаныбыз менен кабачогубуз тургуча биз кийинки перец менен помидорду тууралганга киришебиз. Перец бизге соуска керек болот, ал эми помидор болсо биздин азыр рагубузга тоголок кылып туурап алабыз. Тузда биздин кабачогубуз менен баклажаныбыз тургандан кийин тузду кетириш үчүн суу менен чайкалышыбыз керек. Баклажаныбыз менен кабачогубуз даяр болду. Эми казаныбызды майлап алабыз. Баклажан менен кабачокту мына ушундай кылып биз баклажан, помидор жана кабачокту катарлап казанга тизип алабыз. Тизип алган соң биз үстүнө соусту куябыз. Биз азыр анда соусту даярдаганы отко кеттик. Унубузду кызаргыча кууруп алдык, эми унубузга суу куябыз. Суу куюп жакшылап аралаштырып алабыз.
томат пастасын дагы кошуп алабыз. Соусубуз даяр болгон соң, соусубузга азыр болгар калемперин кошобуз. Керес кошкондон кийин анда биз татымалдарды, туздарды даярдап алдык. Аны кошуп, соусубузду жакшылап аралаштырып, азыр биз соусубуз даяр болду. Эми биз рагуга соусубузду куябыз. Соусубуз тегизделгенден кийин капкагын жаап, анан жай отко 15-20 минутга коебуз. Биздин рагубуз жаланган жашылча жемиштерден тургандыктан рагубуз толук кандуу болуш үчүн биз белок кошушубуз керек. Ал үчүн биз тооктун этине жумуртканы бышырып, андан кийин фаршталган тооктун эти кылып жумуртканы жасап алабыз. Ал үчүн биз тооктун этин майдалап туурап алабыз. Биздин тоок этибизге ар кандай татымалдарды кошуп, жакшылап аралаштыра алабыз. Андан соң жумурткабызды фарштаганга киришебиз. Тооктун этин тоголоктоп, майда тууралган тооктун этин тоголоктоп, котлетибизди же болбосо котлетибизди даярдап алабыз. Биздин фаршталган тоогубуз дагы даяр болду. Эми кууруганга даярдаганга киришебиз. Биздин тамагыбыз тең салмактуу болуш үчүн бизге белоктор жетишпей жатат. Ошондуктан биз гречканы азыр сууга бышырып алабыз. Андан сырткары биздин жумурткага оролгон тоок этин дагы бышырып, кууруп бышырып алабыз. Азыр биз тоокту бышырып алабыз. Тоогубузду кызаргыча бардык бетинен кызарта кууруп алабыз. Биздин тоок этибиз даяр болгондон кийин биз тоок этин аягына чейин бышырыш үчүн суу куюп демдеп коебуз. Тоогубуз 10-15 минутта демделгиче биз анда тамагыбызга дан азыктары жетишпей жатат, углеводдор. Ошондуктан биз азыр гречканы бышырып алабыз. Гречкабызды сууга салып бышырып алабыз 10-15 минутта. Рагубуз менен тоок этибиз даярдалгыча биз жеңил жашылчалардан турган салатыбызды жасоого киришебиз. Анда эмесе менин жардамчым бадыраңды турай берсин. Ал эми мен помидор тураганга киришейин. Помидор бадыраңыбыз туралгандан кийин биз перецти кошобуз. Менин жардамчым жашылчаны турай берсин. Жашылчаларыбызды тууралгандан кийин биз бурчакты дагы кошуп койсок болот. Эми татымалдарды кошуп, туз менен калемперди кошуп койсок болот. Андан кийин биз азыр аралаштырабыз. Майда кошуп койсо болот. Мынакей биздин салатыбыз дагы даяр болду. Эми биз рагубуз менен тоогубузду азыр даярдап, салатыбызды жанына салып коебуз. Биздин жашылчалардан турган рагубуз дагы даяр болду. Жана тоок этибиз дагы даяр болду. Гречкабыз даяр болду, жана салатыбыз даяр болду. Эми дан азыгынан турган гарнирибизди салабыз. Андан кийин жашылчаларыбызды салабыз. Салатыбызды да салып алабыз. Андан кийин биз тоок этин салып алабыз. Тооктун этин биз жегенге ылайыктуу кылып туурап коебуз. Тамагыбызды даярдалдык. Биздин тарелкабызда белок десе белок, жашылчадан турган витаминдер жана ошондой эле углеводдор. Бардык адамдын организмине керектүү бардык минералдык заттарды, витаминдердин баарын камтыйт. Тамагыңыздар таттуу болсун, туура тамактаналы. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, туура тамактаналы теледолбоору жана бүгүнкү чыгарылышта биз сиздер менен азыктар пирамидасындагы топтор жана дал ушул азыктар топторун кантип туура колдонобуз, кайсыл өлчөмдө колдонобуз жана ден соолук тарелкасы эрежесин сактап, күнүмдүк рационубузду кантип түзөбүз. Дал ушул тема алкагында кеп козгоп жатабыз. Жана азыр биргеликте практикалык жүзүндө дал ушул ден соолук
тарелкасы эрежесин сактап, күнүмдүк рационубузду түзгөнгө аракет кылабыз, үйрөнмөкчүбүз. Келиңиздер анда катышуучуларды биз столдун жанына жакын алалы. Ар бириңиздер колуңуздарга бирден тарелка, бирден кашык алыңыздар жана бул жака өтүңүздөр. Силер азыр бул жерде көрүп атасыңар. Азыктар тамактануу пирамидасы боюнча эрежесин сактап, биз бул жерге бүт топтордогу азыктарды, тамактарды койдук да. Силер азыр өзүңөрдүн тарелкаңарга жана уктуңар. Оюңарды аны канчага бөлөбүз? 4кө бөлүп, керек кайсы жерге кайсынысын коесуңар, баштай бергиле анда, белок, мынакей жашылчалар, анан кийин тиги дан азыктарынан жасалган бизде гарнир. Өзүңөр каалаган баштай берсеңиздер болот. белоктордон кимиңер эмнени жакшы көрөсүңөр, каалаган нерсеңерди коюп чыксаңар болот. Мисалы үчүн балык сизге же кааласаңыз. Котлета терде турат, эттен жасалган котлета. Балык турат. Баары бууга, сууга бышырылган тамактар. Биз куурулган тамакты азыраак колдонгонго аракет кылышыбыз керек. Көбүрөөк сууга же бууга бышырылган тамактарды көбүрөөк пайдаланып аракет жасашыбыз керек. Так, эгерде силерге жардам керек болсо, айткыла. Ден соолук тарелкасын унутпайбыз. Эрежени сактайбыз жана ошондой эле азыктар топторун ар биринен керектүү өлчөмдө салабыз. Салаттар боюнча дагы силер билесиңер, 3 түс жашылчадан жасалган салат жейбиз, Мурунку чыгарылыштарда бул жөнүндө да сөз козгогонбуз. Аны унутпай жасай беребиз. Биздин жардамчылар, ыктыярчыларыбыз жардам берип тамак ден соолук тарелкасын жасап, өздөрүнө керектүү азыктарды толтуруп тамак даярдаганча, биз телекөрүүчүлөргө негизи канча жолу ысык тамак жешибиз керек. Анан бир күндө биз жана айтып кеттик, жок дегенде 2 жолу ден соолук тарелкасын Дал ушундай тарелкадан күн ичинде 2 жолу ысык тамак жесин десек, анын ортосунда шам-шум дагы талап кылынат да. Себеп дегенде бир күндө 2 жолу эле ысык тамак менен жүрө албайт адам. Ошол себептен шам-шум ортосунда, ысык тамактардын ортосунда шам-шум этиш керек. Шам-шум эткенге мына биздеги ошол эле жер жемиштер. Да, азыктануу пирамидасын унутпай, жанагы микроэлементтер, витаминдерди толтуруш үчүн жапжашынакай биздин жемиштерди пайдалансак болот, мөмө жемиштерди. Бир алма, бир мисалы апельсин болобу, же болбосо кичинекей салат кошумча алып кетеби, жүзүм болобу да, берде турган. Колдо үйдө эмне бар, ошону алып шам-шум этсе болот. Же болбосо кургатылган ошол эле өрүк, бизде баткендин өрүгү да, жүзүм, жаңгактардан кичине бир уч жанына салып жүрүү керек. Жанына алып жүрсө ошол деле шам-шум эткенге жардам берет. Ошондой эле биздин сүт азыктарыбыз калып калып атат да. Сүт азыктарынан дагы бир кесе, бир пиала айранбы, сүтпү ичип алса деле, бул дагы шам-шум эткенге бир булочка менен чаккан булочканы алып туруп тамактанып алса, бул дагы ысык тамакка чейинки убакытка энергиясын толуктап турат да, жардам берип турат. Дал ошол эле биз биринчи чыгарылыштарыбызда ошол эле өспүрүмдөрдүн тамактануусу болобу, ошол эле жалпы эле туура тамактануу чыгарылышыбызда биз ошол шам-шум тууралуу да сүйлөшкөнбүз. Мисалы үчүн өспүрүмдөргө мектепке болобу, университетке болобу жанына сөзсүз түрдө жемиштерден бирөөнү алып алабы, же кургатылган жемиштерден жанына бирөөнү алып алабы. Же болбосо жер жемиштерден деле мисалы үчүн биздин адис бир сабизди алып алуусу ага ошол кийинки ысык тамакка чейин энергияны толуктап турарын айтып кеткен. Биздин катышуучулар өздөрүнүн тарелкаларын толуктады. Анда биз келиңиздер адистикке көрсөтөлү. Так. Биз бул жерде дан азыгынан таптакыр эле кичинекей болуп калды го дейм, Белок бизде жакшы эле болсо, бирок бул азыраак болуп калды. А бизге энергия керек да. Энергияны эмнеден толуктайбыз? Дан азыктарынан, же болбосо анда эгерде күрүч берткеле отурамызбы, нандан анда кошумча катары алып, ошо менен дан азыктар менен силер биринчи эмени топтогу азыктарды толуктап энергия аласыңар да. Ал эми жашылчадан болсо туура эле 3 түр алып атасыңар. Ак, жашыл жана сары болуп, кызыл сары болуп атат. Бул жерде 3 түс бар. Бирок бир аз көбүрөөк алсак болот, анан тарелкабызда кичинекей болуп атат. Тарелка чоңураак болсо, бул эми кыздар окшойт, кичинеден эле өздөрүнүн фигурасын сактайбыз деп. Так, бул жерде
албетте туура. 3 түр да заправкасы да мына бул как раз сүзмөдөн жасалган соусту. Да, соусту пайдаланыптыр. Белок бул жерде тоок нети болуп атат. Бул дагы күрүч, экөөнүн салмагы бирке окшош эле экен. 4кө бөлгөндө бул бир аз туура эле болуп атат. Тең туура. Так, дилбардыкка бул жерде тоок нетин алыптыр. Тоок нетине кошумча козу карынды кошуптур, эң туура. Ал эми дан азыктарына аралаш да, 2 түрдү алыптыр. Күрүчтү дагы, гречканы да алыптыр, эң жакшы. И салаты дагы 3 түсү тең бар. Жетиштүү деңгээлде. Жетиштүү деңгээлде и түстөрүн дагы пайдаланып, жана биз айтып аткан 2-3 түстөн кем эмес, жашылчадан кошкула салатка дегендей буларды кошуптур. Рахмат сиздерге. Сиз азыр кааласаңыздар даам сызып, жагабы өзүңүздөр түзгөн рацион кааласаңыздар даам сызыңыздар. Анда Жамиля айым, келиңиздер анда теле көрүүчүлөргө дагы бир жолу кайрылып, дал ушул бүгүнкү ден соолук тарелкасы тууралуу дагы бир жолу кеңешиңизди айтып өтүңүз. Кантип азыктар пирамидасын колдонушсун, ден соолук тарелкасы жөнүндө дагы бир баса белгилеп, кеңешиңизди айтып өтүңүз. Сиздер даам сызып баштай берсеңиздер болот. Ал дагы соус кошуп тамактанып көргүлө кандай болот экен. Жашылчаларга соусту кошуп Ошол соус ушул сүзмөдөн жасалган башкача же ошол тамакты уже өзгөртүп салдыбы? Мен кошумча айтып кете турганыбыз, биз мына кыздар да көрсөтүп атат, ден соолук тарелкасында дан азыктар бирткеле болуп калып атат да. Биз пирамидабызда дагы дан азыктар эң көп азыктарды ушулар түзүп атат да. Негизин өзөгүн пирамиданы ошол түзгөндүктөн жетишпейт бул дан азыктары. Демек, биз нан менен бир аз болсо дагы ошону толукташыбыз керек да. Ошондо мисалы бир күндө 4-5 кусок нан кетсе, кесим нан, бул силердин энергияңарды углеводдор менен камсыз кылат дагы. Биринчи топтогу азыктар организмге жетиштүү болот да. Эсте калдыбы? Тарелка оңойлоо экен түзүш. Шорпо бир эле мондой экинчи тамак эмес, гарнир кылыпчы. Үйдөгү кандай гана болбосун, күрүч плов болобу, ошол эле мант оромо болобу, аны дагы элестетип туруп, бөлүп ичиндегисине мындай фаршын бөлүштүрүп эле, так, мына бар, мына бар экен, мына жетпейт экен деп, кошумча үстүнө кошо берсек болобу? Оңой элеби? Эсте калабы? Асан үсөн эсте калабы? Түр түстөгү жашылчаларды түстү унутпайбыз. 3 түстөн кем эмес жашылчаларды кошобуз дагы салаты жасайбыз. Шамшум, бул жерде дагы мисалы тарелкага жетишсиз болуп калат, ошон үчүн жана шамшумга биз сөзсүз түрдө жашылча мөмө жемиштерди, куругатылган мөмө жемиштерден жаныбызды алып жүрсөк дагы бизге микроэлементтердин бардыгын организм кабыл алган болот да. Демек, биз үйдө жок дегенде минимум да, эң эле аз дегенде 2 жолу ысык тамак да. Мынакей биз азыр бир немесин көрсөтүп атабыз. Андан тышкары 2-3 жолу арасында убакытты көпкө соостурбай, ачка калбай, энергиябыз азайып, анан кийин эчтекеге жарабай калбай, окуубуздагы, жумушубузда жакшы ийгиликтүү болуш үчүн бизге демек шамшум дагы керек экен. Бүгүнкү үйрөнгөндөрүм көп нерсени, көп пайдалуу нерселерди үйрөндүм жана дайыма ушул нерселерди колдонгонго, ушул ден соолук тарелкасын дайыма колдонгонго аракет кылам. Жана үйдөгүлөргө, досторума дагы үйрөтөм. Рахмат, сиз? Бүгүнкү передача аябай жакты. Көптөгөн керектүү маалыматтарды алдык. Мен да күнүгө ден соолук тарелкасын сактаганга аракет кылам. Оңой эле экен ден соолук тарелкасынын эрежеси. Бүгүнкү передачада көп нерсени түшүндүк. Именно кандай тамактанууну, кандай туура тамактанууну. Мен да ушул эрежеге сактанууну үйдөгүлөргө үйрөтөм деп ойлойм. Рахмат. Чоң рахмат, Жамиля айым. Жана ошондой эле катышуучулар, мен оюмча бүгүнкү эфирибиз өзгөчө практикалык жүзүндө үйрөтүлдү, даамдуу дагы болду, жакты деген ишеничтебиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дал ушундай азыктар пирамидасын эч качан унутпаңыздар. Ар дайым көз алдыңыздарда болсун. Азыктар пирамидасында орун алган топторду сөзсүз түрдө бүгүнкү практикалык жүзүндө сизге көрсөтүлгөндөй тарелканы 4кө бөлүп алып, кандай топтор менен, кандай азыктар топтору менен толтурушуңузду элестетип, күнүмдүк рационуңузду түзүңүз. Узак жашаңыз, туура тамактаныңыз. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.